Салам достор, биз бүгүн силер менен баяндоочтун сүйлөмдө алган орду, баяндоочтун сүйлөмдүн кайсыл жеринде жайгашат деген маселеге токтолобуз. Көпчүлүгүбүздө ушундай пикир бар. Эгер баяндооч болсо, сөзсүз түрдө сүйлөмдүн акырында жайгашат деген стандарт бар. Албетте бул туура эмес пикир. Анткени ыңгайына жараша баяндооч сүйлөмдүн башында, сүйлөмдүн ортосунда, сүйлөмдүн акырында жайгаша берет. Аны бир нече мисалдар менен далилдеп түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Анда кеттик. Күндөй болуп күлүп койчу жылмайып. Бул сүйлөмдө баяндооч сүйлөмдүн ортосунда жайгашкан. Күлүп койчу. Эмне үчүн бул баяндооч болушу мүмкүн? Анткени бул ушул жердеги сөздөрдүн бардыгынын жыйынтыгын чыгаруучусу. Тактап айтканда, башка күндөй болуп, андан соң жылмайып деген эки сөз ушул кыймыл аракеттин сын сыпатын билдирип, ушул кыймыл аракетке баш ийип турат. Күлүп койчу. Кантип күлүп койчу? Күндөй болуп жылмайып күлүп койчу. Демек, күлүп койчу баяндооч, күндөй болуп жылмайып сын сыпат бышыктоочу. Жазда келдим айылыңа кызыл өрүк. Бул баарыбызга белгилүү болгон обондо ырдан үзүндү. Жазда келдим айылыңа кызыл өрүк. Бул жерде ой эмнени туюндуруп жатат? Албетте, келгендиги тууралуу. Келдим деп жатат. Келдим. Демек, бул баяндооч болот дагы, сүйлөмдүн ортосуна жайгашты, байкасаңар. Ал эми калгандары ушул баяндоочко баш ийүүчү, же ушул баяндоочко кошумча маани берүүчү. Келдим. Качан келдим? Жазда келдим. Демек, бул мезгил бышыктоочу. Кыймыл аракеттин негизги ойдун качан келгендигин тактап жатат, бышыктап жатат. Кайда келдим? Айылыңа келдим. Кыймыл аракеттин негизги ойдун ордун билдирип жатат. Ал эми кызыл өрүк бул сүйлөм мүчөсү боло албайт. Анткени өзүңөр билгендей бул каратма сөз. Каратма сөздөр сүйлөмгө мүчө боло албайт дагы, ошонун негизинде талданбайт. Кийинки сүйлөм. Кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш. Бул Алык Осмоновдун белгилүү болгон 30 жаш ырынан үзүндү. Кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш. Бул жерде негизги ой, негизги суроо кайдан чыкты? Демек, бул сүйлөмдүн баяндоочу, ошол эле мезгилде кыймыл аракет, ошол эле мезгилде ойду жыйынтыктоочу болгону бул ыр сабына, ырдын ыргагына ылайыктуу сүйлөмдүн башында келип, сүйлөмдүн башталышынан орун алган. Демек, кайдан чыкты? Эгер биз муну жөнөкөй сөзгө айландырчу болсок, боз ат минген 30 жаш кайдан чыкты болмок. Бирок поэзияда ырдын ыргагын ылайыктуу кылып, айтылууга ыңгайлуу кылып, көркөмдүүлүк берүү үчүн сүйлөмдүн баяндоочун башына, ортосуна жайгаштырып кое берүүгө койсо болот. Демек, кайдан чыкты? Бул ошол мезгилде баяндооч. Демек, кыймыл аракет кайдан чыкты дегени суроо маанисинде кыймыл аракет болгону үчүн сүйлөмдүн ээси 30 жаш кыймыл аракетти аткаруучу. Ал эми боз ат минген деген бул аныктооч. 30 жаш деген сүйлөмдүн ээсинин сын сыпатын билдирип турат. Демек, баяндооч сүйлөмдүн башында келди. Омор Хаямдын ыр сабынан үзүндүм. Өмүрүм окуу менен өттү менин. Бул ыр, поэзия. Ошондуктан бул өзүнчө айтылууга ыңгайлуу, кооз, ыргактуу. Өмүрүм окуу менен өттү менин. Эгер биз муну кадимкидей сүйлөмгө айландырчу болсок, биздин ооз эки кепти айта турган болсок, менин өмүрүм окуу менен өттү болмок. Бирок бул жөнөкөй сөз эмес, бул поэзия. Андыктан ошого карап, бул жерде сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Албетте, өмүрүнүн өткөндүгү тууралуу. Өттү. Баяндооч. Баяндооч кыймыл аракет. Демек, сүйлөмдүн ээси аны аткаруучу. Эмне өттү? Өмүрүм өттү. Бул сүйлөмдүн ээси. Андан соң калгандар менин, окуу менен деген бул сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрү болуп саналат. Демек, бул жерде силер байкагандай, сүйлөмдүн баяндоочу сүйлөмдүн ортосунда келди.